Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөбүз үчүн мааниси абдан чоң. Бүгүнкү конференцияга катышып жаткан баардык конокторго, меймандарга, сиздерге ысык салам айтам. Кымбаттуу коноктор, IT тармагынын интеллектуалдык лидерлери, компаниялардын жетекчилери, биздин жергебизге кош келиңиздер. Өзүңөрдүн билимиңер, тажрыйбаңар менен бөлүшкөнү келгениңерге, биздин өлкөбүздө жүрүп жаткан санариптик реформаларга салым кошууга даяр экениңерге ыраазычылык билдирем. Өзүбүздүн жергиликтүү IT коомчулугунун өкүлдөрү жаңыланган Кыргызстанды, санариптик Кыргызстанды курууда силердин ишиңер негизги мааниге ээ. Бүгүн силер жаңы өзгөрүүлөрдү демилгелеп, санарип философиясын биздин коомго киргизип жатасыңар. Мекенчил, жаңычыл ишиңерге ийгилик каалап, мындан ары да силерди дайыма колдоп турууга даяр экенимди билдирем. Урматтуу конференциянын катышуучулары, азыркы учурда санарип технологиялары дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, бардык өлкөлөр үчүн глобалдык процесске кеңири катышуу мүмкүндүгүн жаратты. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн мамлекеттик башкарууда, бизнесте жана коомдо жаңылыктарды кабыл алууга даяр чөйрөнү түзүү керек. Өзгөрүүлөрдөн качпай, жаңыланы ыкчам кабыл алып, турмушка тездетип киргизген өлкөлөр гана ийгиликке жетип жатышат. Биз дагы башка мамлекеттердин артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бирок бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүү зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта санарип технологиялары терең колдонулбай келген. Санарип инфраструктурасынын начардыгы бизнестин сапаттуу продукция чыгарып, атааңдаштыкка жөндөмдүү болушуна тоскоолдуктарды жаратууда. Кеңири тилкелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине санарип технологиялары толук жете элек. Бул өлкөнүн өзгөчө региондордун өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген фактор. Ушул жана башка көйгөйлөрдү тездик менен чечүү үчүн менин жарлыгым менен билесиздер 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул багытта комплекстүү иштер аткарылып жатат. Кудайга шүгүр, өлкөнү санариптештирүү боюнча алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Түндүк ведомстволор аралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Айрым мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү калкыбыз санарип форматында ала баштады. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат. Мен айтып кетишим керек, бул долбоор өкмөт пайда издечүү экономикалык долбоор эмес. Ал жол кырсыктарын азайтууга, элдин өмүрүн сактоого багытталган долбоор экенин баса белгилеп кетким келет. Бул долбоор ишке киргенден тартып жолдо жүрүү эрежесин бузгандар 50% азайды. Жол кырсыгынын саны 2 эсеге жакын кыскарды. Сот системасын, прокуратура органдарын санариптештирүү жүрүп жатат. Бул чөйрөлөрдө ачык айкындуулук орнотула баштады. Социалдык чөйрөнү санариптештирүүдө айрым жетишкендиктер орун алды. Электрондук китеп, электрондук кезек, мобилдик түзүлүш аркылуу төлөмдөр сыяктуу жаңылыктар пайда болду. Адистердин жана жетекчилердин санариптик квалификациясын көтөрүүгө багытталган масштабтуу окутуулар жүрүп жатат. Санарип технологиясын, маанисин жана пайдасын түшүнүп, бул процесске катышкан жарандардын катары өсүүдө. Алардын мамлекеттик органдар менен болгон байланыштарында чиновниктин катышуу азайып, техникалык каражаттарды пайдалануу арбындоодо. Ошентсе да кырдаалда объективдүү баа берип, алдыга дагы көп иштер аткарыларын белгилейбиз. Жакынкы жылдарга коюлган максаттарыбыз төмөнкүлөр.
Биринчи, санарип технологиялары мамлекеттик жана муниципал кызмат олутту өзгөртөт. Жарандардын талабын тез аныктап, коомдун муктаждыгын ыкчам өлчөп, кечиктирбей чечим кабыл алуу үчүн санарип чечимдери кеңейет жана тереңдейт. Чечимдерди кабыл алуунун айкындыгы, жарандар менен болгон байланыштын ачыктыгы жана ыкчамдыгы санарип аркылуу жаңы деңгээлге чыгат. Санариптештирүү мамлекеттик органдардын эффективдүүлүгүн жогорулатат, адам факторун азайтат, коррупцияны кыскартат. Ар кайсы кырдаалга ыкчам жооп берген, мобилдүү жана ийкем мамлекетти башкаруу, мамлекеттик кызматкерлердин мобилдүү болушун шарттайт. Өкмөт санариптик платформа болот. Бизнести катышуусу менен мобилдик түзүлүштөр аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн саны көбөйөт. Аны менен катар санарип аймак платформасы ишке киргизилет. Жергиликтүү жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр электрондук форматка которулуп, стационардык жана мобилдик түзүлүштөр аркылуу көрсөтүүлөр башталат. Санариптештирүү жараткан жаңы шарттарга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өзүнүн ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, реформанын алдыңкы сабында болууга милдеттүү. Экинчи, жарандарыбыздын санариптик билимин жөндөмө жогорулатып, санариптик коомду калыптандырууга барабыз. Санариптештирүү жашоонун баардык чөйрөлөрүн, адамдардын жашоо образын өзгөртөт. Коомдун менталитети өзгөрөт. Санарип технологиялар ар бир жарандын турмушуна кирет. Жаңы билимдерди алып, жаңы ыкмалар такай өздөштүрүп туруу керек. Бул адамдын адамдаштыкка жөндөмүн арттырат, заман талабына ылайык эмгек рыногунда керектигин жогорулатат. Өзгөрүүлөргө даяр болбосок, санарип дүйнөсү биз үчүн жабык бойдон калат. Ошондуктан ар бир жаран дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды кабыл алып, үйрөнүү, билүү муктаждыгы жаралды. Интернет мейкиндигинде баалашуунун этикасы, киберкоопсуздуктун ыкмалары, санарип маданияты турмушубузда сөзсүз орун алчу талаптар болуп калышы керек. Коомду санариптештирүү башка көрсөтүштөр менен катар биздин дүйнөдөгү ордубузду аныктай турган маанилүү процесс. Санариптештирүүнүн ийгилиги баардык кызыктуу тараптардын, коомдун, мамлекеттин, бизнестин, эл аралык уюмдардын, чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн аракети бириккенде гана болот. Үчүнчү, билим берүү, саламатты сактоо, социалдык коргоо тармактарын санарипти колдонуу аркылуу жалпы республиканын масштабында мындан ары жакшыртуу милдети турат. Эки стратегиялык багатка өзгөчө көңүл бурулат. Биринчиси, адамдардын жашаган жери, шаар же айыл экенине карабай, сапаттуу медициналык тейлөө менен камсыз кылуу. Ал үчүн жаңы санарип технологияларын да терең киргизүү. Экинчиси, билимдин сапатын жогорулатуу. Анын ачинде элет жеринде терең билим алуу мүмкүндүгүн жаратуу. Ал үчүн аралыктан билим берүү технологияларын жайылтуу. Келечектин мектебинде жана бейтапканасында санарип технологиясы кеңири колдонулат. Социалдык чөйрөдөгү мына ушул ийгиликтер элдин турмушун жакшыртууга биринчи кезекте таасирин тийгизет. Төртүнчү, жаңы мүмкүндүктөр экономиканын көнүмүш секторлорун өзгөртөт. Жасалма интеллекти пайдалануу аркылуу эмгектин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. Инновациялык чечимдер бизнес жүргүзүүгө, жалпы экономика өсүшкө оң таасирин тийгизет. Мурда таптакыр болбогон жаңы мүмкүндүктөр ачылат. Аларга таянып, эң кыска убакта өнүгүүнүн жаңы деңгээлине чыга алабыз. Маалымат технологияларды колдонуу менен жаңы жумуш орундарын түзүүнү кеңейтебиз. Бул мүмкүндүк элет жеринде жаңы бизнестин пайда болушуна шарт түзөт. Дагы бир маанилүү жагдай Кыргызстандын энергетикалык потенциалы зор. Ал жасалма интеллект, ири маалыматтар, блокчейн технологиялары үчүн зарыл болгон регионалдык эсептөө инфраструктурасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Бирок биз криптовалютанын экономикага тийгизе турган таасирине кылдат мамиле кылышыбыз абзел. Келечекте маалыматтын өзү санариптик алтын катары баалана баштайт. Натыйжада биз санарип экономикасын, билимге таянган экономиканы курууну максат кылабыз.
Бешинчи, биз Кыргызстан технологиялык трансфердин регионалдык борбору болушубуз керек. Бул биздин амбициялуу максатыбыз. Биз алдыңкы технологияларды өздөштүрүп башкаларга жайылтуубуз зарыл. Келечекте өзгөрүүлөрдүн катализатору болгон жаңы технологиялык чечимдерди, инновацияларды Евразес Шанхай кызматташтык уюмунун жана дүйнөлүк соода уюмунун мейкиндигин жеткирип турган өлкө болушубуз абзел. Ошондуктан өзүбүздүн IT продукталарыбызды чыгарууга дем берип, технологиялык долбоорлорду, стартап демилгелерди, бул багыттагы изилдөөлөрдү колдоо керек. Технологиялык парктарды жана лабораторияларды түзүү зарыл. Жогорку технологиялар паркынын базасында инновациялык кластерди түзүү максатка ылайыктуу болот. Алтынчы, өтө кылдат мамилени зор түчүктү талап кылган багыт бул маалыматтарды коргоонун коопсуздугу. Мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо, мамлекеттик сырды коргоодон башталат. Ошол учурда жарандарыбыздын кызыкчылыктары кол тийгиз. Адамдын уруксатсыз анын персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Ошондуктан саналык этикасын сактоонун, кибер коопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетишүү деңгээли камсыз болушу керек. Кибер коопсуздук боюнча өкмөт стратегия кабыл алды. Эми бул багыттагы эң жаңы технологияларды киргизүүгө муктажбыз. Уважаемые наши партнеры, мы хорошо понимаем, что успех цифровизации страны зависит от объединения усилий всех заинтересованных сторон. Требует консолидации усилий государства, бизнеса и общества. Совместная работа с зарубежными партнерами, международными организациями имеет очень важное значение для нас. Мы нуждаемся в помощи партнеров как в сфере знаний и технологий, так и финансовой поддержки для реализации новых проектов. Партнерство и совместные инициативы для нас – острая необходимость, и мы намерены сформировать новую культуру широкоформатного взаимодействия. Наши цели мы изложили, и теперь вы знаете, чего мы хотим достичь. В связи с этим я предлагаю рассмотреть возможность создания клуба цифровых лидеров с вашим участием. Думаю, предлагаемый мной клуб может стать эффективной форсайт-площадкой в нашем регионе по вопросам цифрового развития. Тем самым мы заложили бы основы для нашего долгосрочного партнерства. От имени государства в предлагаемом клубе будет участвовать Государственный комитет Кыргызской Республики по информационным технологиям и связи. Ардактуу меймандар, биздин өлкөбүздүн санааттештүү процессине катышып жатканы үчүн дагы бир жолу рахмат айтам. Биз өнөктөштүккө чогуу иштешүүгө даяр экенибизди дагы бир ирет белгилейм. Баарыбыз чогуу аракет кылсак, Кыргыз Республикасы санарип дүйнөсүндөгү барандуу орунга жетишет. Ошону менен катар санааттештирүү процессин алдыга жылдыруу милдети ушул жерде отурган мамлекеттик органдар жетекчилерине таандык экенин дагы бир жолу баса белгилейм. Мамлекет тарабынан санааттештирүү багытында абдан чоң кадамдар жасалды, дагы жасалат. Аны өзүңөр көрүп атасыңар, билип атасыңар. Өлкө президенти катары бул багыт мен үчүн эң артык суктуу багыттын бири. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, бул багытка өзгөчө көңүл бургула. Региондорду өнүктүрүү жана санааттоо жылын жарыялаганбыз. Бунун жыйынтыгы боюнча, жылдын жыйынтыгы боюнча ар бир жетекчилерге, мекеме уюмдарга, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине баа беребиз, баа берилет. Жогоруда билим берүү, саламат сактоо, социалдык коргоо тармагындагы милдеттерди айттым. Ага кошумча тез жардам системасын автоматташыруу, телемедицина, онлайн консультациялоону республиканын баардык аймактарына жеткирүү керек. Архитектура жана курулуш секторуна санарип технологияларын активдүү киргизүү милдет турат. Мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкаруу үчүн электрондук реестр, электрондук эсеп кысап каражаттарын бул секторго киргизүү, ылдамдатуу зарыл. Энергетика жана токен сектор реформалоого барабыз.
Бул чөйрөдө ачык айкындуулукту орнотуу үчүн санариптештирүү негизги курал болот. Мамлекеттик каттоо кызматын санариптештирүү жүрүп жатат. Бирок анын темпи жана тереңдиги азыркы талапка жетишсиз. Азыр жүрүп жаткан сот системасын, прокуратура жана укук коргоо органдарын санариптештирүү процессин ылдамдатуу зарыл. Санариптештирүүнү элге жектирүү үчүн областтык жана райондук бийликтегилер өздөрү санарып технологиясын биринчи жакшы өздөштүрүп, областын жана райондун деңгээлинде кызмат көрсөтүүлөрдү электрон форматка өткөрүү милдети коюлган. Жергиликтүү бийлик жаңылыктарды кечиктирбей кабыл алып, өз функцияларын аткарууга санариптик чечимдерди көбөйтүүсү зарыл. Элдин санариптик сабатын көтөрүүгө негизги милдетчилерге таандык экенин унутпагыла, урматтуу жергиликтүү бийликтин жетекчилери. Бизнес чөйрөсүн санариптештирүүнү тездетебиз. Жаңы жумуш ордун түзгөн фирмаларга, өзгөчө элес жерин иш алып барган IT компанияларга мамлекет тарабынан чечкиндүү колдоо көрсөтүлөт. Салык жагында буну карап жатабыз. Урматтуу катышуучулар, сөзүмдүн аягында бүгүнкү конференциянын уюштуруучуларына, Борбордук Азия университетине, Жогорку технологиялар паркына, Маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине ыраазычылык билдирем. Бул конференция санариптик трансформация боюнча чыгармачылык идеялардын аянтчасы болот калат деп ишенем. Бардыгыңарга жакшылыктар, ийгиликтерди каалайм. Элибизде ар дайым аманчылык болсун, жергебизде тынччылык болсун ар дайым. Мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Рахмат сиздерге.